Саламатсыздарбы, бизден Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Садыр Жапаровдун инаугурациясы резиденцияда өтпөйт. Президенттик шайлоодо көпчүлүктүн добушу менен президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январга дайындалды. Маалым болгондой, президенттикти өткөрүү алуу аземи Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Бал айынан сүрөт жарыялап талкууга калган Айденек Текебаева сындагандарга жооп берди. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кызы Айденек Текебаева учурда Мальдив аралында бал айын өткөрүп жатат. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына сүрөт киргизип, бактылуу көз ирмемдери менен бөлүшүп жаткан учуру. Анда көпчүлүк колдонуучулар саясатчынын кызынын ачык кийимин талкууга алышты. Айденек айтылган сындарга жооп берип, күлкүлүү сүрөт жүктөп, пляжга мына ушундай болуп гана барыш керек деп жазды. Россия Кыргызстанга кезектеги гум жардамын жөнөттү. Аталган гум жардам Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиялык департаментине бериле турганы айтылды. Коронавирус менен күрөшүү үчүн Россия Кыргызстанга кезектеги гуманитардык жардамын жөнөттү. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. Ага ылайык Роспотребнадзор COVID-19 лабораториялык диагностика кылуучу 20 000 реагентин алып, ошол эле күнү жүк Кыргызстанга жиберилген. Аталган гум жардам Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык департаментине бериле турганы айтылды. Кыргызстан Россияга көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн чоң ыраазычылык билдирген. Канышай Мамыркулова, Жапаров баштаган депутаттар давай тарап кеткеле. Азырынча жогорку кеңеште бийликтин 3-чү бутагы катары кармап отуруштун кажети деле жок. Мындай пикирин белгилүү журналист Канышай Мамыркулова бүгүн 20 январда өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Урматтуу Акылбек Жапаров жана анын жанында мыйзамсыз отурган депутаттар, депутат деп айтууга да келбейт. Анткени мыйзамсыз жогорку кеңеште отурасыздар. Муну элдин баары эле билет. Эшелон деген өтө жаман, өтө эле оор сөз. Демек Акылбек Жапаровго окшогон эл өкүлдөрү карапайым калкты эшелондоп сыртка чыгарууга даяр турбайбы? Убагында бул киши Садыр Жапаровго кеңешчи болом деп жүрдү эле. Эгер кеңешчиси болуп калсам, ага мына дал ушундай кеңешти бермек экен да. Тоготер айтканда, сиздердин 1 жылдан бери жогорку кеңеште мыйзамсыз отурганыңыздарга эл чыдап келди. Чыгарган сапатсыз мыйзамдар менен маңызы жок токтомуңарга эл эмес өзүңөр да тоюп бүттүңөр көрүнөт. Эми мынтип элди эшелондоп чет өлкөгө жөнөтөлү деген кепти айтып, парламентте отуруштун деле кажети жок. Азырынча жогорку кеңештин бийликтин 3-чү бутагы катары кармап отуруштун кажети деле жок. Акылбек Жапаров баштаган депутаттар силердин көпчүлүгүңөрдү эл тааныбайт деле. Ошондуктан тарап кеткиле, деди Канышай Мамыркулова. Сузактын тургуну Кыргызстандын сырткы карызын төлөө үчүн 10 миллион сом которду. Сузактык ишкер Ухмар Мухаммедов мамлекеттик тышкы карыздан кутулуу үчүн ачылган атайын эсепке 10 миллион сом которду. Сузак районунун 26 жаштагы тургуну Умар Мухаммедов жеке ишкерлик менен алектенип келет. Ал быйыл районго бир бала бакча куруп берүүнү көздөгөн болчу. Бирок өлкөнүн тышкы карызы жөнүндө сөз болуп жаткандыктан карызды төлөөгө көмөк көрсөтүүнү туура көргөн. Атам үй бүлөбүз менен кеңешип карызды төлөөгө өз салмыбызды кошууну туура көрдүк. Мамлекеттин келечеги жалпыбыз келечегибиз. Мындай абалда баарыбыз колдон келишинче өкмөттү колдоп кубаттоо керек деп ойлойм. Менден башка да колунан келгендер көмөктөшөт деп ишенем. Ашып кеткен байлыгыбыз жок. Бала бакча куруу үчүн топтогон каражатты атайын эсепке котордук. Буюрса бакчага болгон муктаждыктар да чечилет. А дегенде мамлекеттин тышкы карыздан кутулуу керек деген ойдомун, деди Умар Мухаммедов. Маалым болгондой, бул ишкердин үй бүлөсү ар ай сайын мүмкүнчүлүгү чектелген жана колдоого муктаж болгон 150 жаранга азык-түлүк таратып келет. Эске салсак, тышкы карызды төлөөгө жардам берүүнү каалагандар үчүн Каржы министрлиги былтыркы жылдын ноябрь айында атайын эсеп ачыккан. Аталган министрликтин басма сөз кызматы бул депозиттик эсепке ачылгандан бери 4 жаран акча которгонун, 1 миллион 29 000 сом түшкөнүн кабарлаган болчу. Бакыт Ажи Нурдинов, Садыр Нуркожоевич, сизден суранычы, кичине баладай ой жүгүртүп аткан Арзыбек Буркановдун тизгинин тартып коюңузчу. БТК мүчөсү Бакыт Ажи Нурдинов бүгүн 20 январда Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу Садыр Жапаровго кайрылып, кеңешчиси Арзыбек Бурканов былык иштерди жасап жатканын айтты. Азыркы тапта дин чөйрөсү тынч эмес, аны козгогон жана дин чөйрөгө бөлүк салып жаткан ушул Арзыбек Бурканов болууда. Ал президенттин алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын директоруна жана Азирети муфтийге айтпай туруп, алымдар
кеңешинин кээ бир мүчөлөрүнө Садыр Жапаровдун атын сатып, ал айтты тез арада Аалымдар кеңешинин кезексиз жыйынын өткөрүп, Азирети муфти Максатбек Ажыны жумуштан алгыла да өзүнүн жердеши жана досун койгула деп зордук алып жатат. Чынын айтканда анын кызыкчылыгы президенттин инаугурациясына Азирети муфти Максатбек Ажыны кийирбей, өзүнүн досун кийирүү менен муфтийлик кызматка коюу жыйынтыгында ажылыкты колго алуу болуп жатат. Ушул кичине кызыкчылыгы жана өз билемчилиги менен Садыр Нуркожоевичти мусулмандар арасына кадыр баркын кетирген атат. Ансыз деле Аалымдар кеңеши ушул айдын этегинде чогулуп мусулмандардын курултайын белгилемек жана мыйзамдын негизинде иштер ирети менен кетмек деп жазды Бакыт Ажынурдинов. Сөзсүз эле кеңешчиге татыксыз Арзыбек Бурканов айткандай эле болушу керекпи? Менин оюмча ал от менен ойноп жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден суранычы, кичине баладай ой жүгүртүп аткан Арзыбек Буркановдун тизигинин тартып коюңузчу. Сизге туура эмес маалымат жеткирип атат окшойт. Сиз адилеттүүлүк жана калыстык кылууда президенттин алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын директору Акин Токталиевди жана Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфти Максатбек Ажыны кабыл алып, угуп көрүп, туура чечим чыгарат деген ниеттебиз, дейт ал. Кой таш окуясында милиция кызматкерлерине кандай буйруктар берилгенин ачыктады. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда ички иштер министринин экс орун басары Курсан Асановдун иши боюнча сот жарыяны уланууда. Сот отурумдун жүрүшүндө Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысы Улан Жукенов суралды. Жукенов 2019-жылдын 8-августунда документтөөчү топтордун биринин башчысы болгонун айтты. Биз Кой таш айылына чыгууга буйрук алдык. Бир нече убакыт айылдын өзүндө болдук. Андан кийин Алмазбек Атамбаевдин үйүнө келүүгө буйругу келди. ИИМдин жетекчилигинен Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан келген кызматкерлер көп эле. Алгач атайын кызматтагы аскерлер бизди үйгө киргизбей турушту. Андан кийин экс-президенттин үйүнүн борбордук кире беришинде иштин чоо жайын видеого тартып жаттык, дейди Улан Жукенов. Күбө Курсан Асанов менен Алмазбек Атамбаевдин сүйлөшүүлөрүнө катышпагандыгын кошумчалады. Бизди ал жерде мурда газ колдонулгандыктан үйдүн ичине киргизишкен жок. Анткени бизде респиратор жана противогаз жок болчу. Алмазбек Атамбаевди сыртка алып чыгышканда аны унаага отургузуп кетип калышкан. Мен Курсан Асановду мурунку мамлекет башчысы менен сыртка чыкканда гана көргөм, деп баса белгиледи ал. Али Токтакунов жумушсуздук проблемасын чечүүнү башка өлкөгө жүктөп туруп көз карандысыбыз деп айтуу абсурд. Жумушсуздук проблемасын чечүүнү башка өлкөгө жүктөп туруп өзүбүздү карандысыз мамлекетпиз деп айтуу бул абсурд. Мындай пикирин журналист Али Токтакунов бүгүн 20-январда өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Акылбек Жапаров мигранттарды эшелондоп Россияга жөнөтөлүү, дейт. Дароо 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башы зыылдай оор чар сумка көтөргөн мекендештер элестеди. Чар тарабы ачык плацкарт вагондорго тыгылып кеткен ата-эне туугандарымды узатып вокзалга далай барган. Алар 3-4 күндүк жол азабын далай көрүштү. Анан акырындап учак менен каттай башташты. Алар Кыргызстанда иш орундары ачылса экен, татыктуу маяна болсо экен, ага чейин иштей туралы деп чыдап келишти. Тилегендей болбоду. А биздин көпөстөр реалдуулуктан таптакыр алыс. Жапаровдун сунушунун түпкү мааниси жарандарыбызды кара жумушка тыга берели, кулчулукка кириптер кыла берели, караңгылыктан чыкпай эле коелу дегенде туюндурат. Тилекке каршы биздин горе чиновниктердин ой жүгүртүүсү ушундай. Герт баштын кызыкчылыгы үстөмдүк кылып турганда калктын маанилүү маселеси эч качан системалуу чечилбейт. Жумушсуздук проблемасын чечүүнү башка өлкөгө жүктөп туруп көз карандысыз деп айтууга абсурд. Бирок бул биздин коррупционерлерге ыңгайлуу. Мыйзамсыздыкка каршы туралган, каяша айткан, көзөмөлдөгөн ал кубаттуу жарандардын аздыгы, көңүлдөн алысып, көздөн далдада турган алар үчүн жыргал, уурулугун уланта берүүсүнө өлгө. Болбосо элестетиңиз, азыр Москвада жүргөн жүздөгөн активисттер Бишкекте болсо кандай гана жарандык көзөмөл болмоктугун. Ооба, пандемия убагында көп өлкөлөрдө жумушсуздук күчөдү. Бирок бир тобу колду бар каражатын жүгүртүп, инфраструктура куруп, жумуш орун ачуу менен алек. Мисалы, алыс барбайлы, коңшубуз Өзбекстан, Кыргыз чиновниктери четтен келген $700 миллион жардамды негизинен айлык акка салып жиберип, жеп алды десе деле болот, отуруп калды. Ошондон жок дегенде 3/1 жергиликтүү бизнеске, иштейм деген жарандарга арзан кредит катары бергенде акча жүгүртүлүп, 10 000 деген жумуш орундан сакталмак, ачылмак. Бул бир маселе, дейди ал. Тез жардам кечигип аялынын төрөтүн күйөөсү кабыл алды. Бишкекте толгоосу кармаган аялдын төрөтүн күйөөсү кабыл алды. Экинчи нарестесин күтүп жаткан аялдын толгоосу 17-январда башталган. Төрөттү кабыл алган ата тез жардам кызматына байланышканда 30 минута бою бригада келбегенин, кайра чалса телефонду коюп салышканын айткан. Эч кимдин жардам болбосун түшүнүп, колун жууп аялынын төрөтүн кабыл алганын билдирген. Ал эми тез жардам кызматы ымыркай төрөлгөндөн кийин келген. Бишкекте тез жардам борборунун директору Эскендер Шайхметов бригадалардын жетишсиздигинен
улам чакырылган жерге кайра жандандыруу тобу жөнөтүлгөнүн билдирди. Бизде бригадалар жетишсиз. Мындан улам чакыруу түшкөндөн кийин 30 мүнөткө чейин бригада жөнөтүлгөн эмес. Себеби бардык бригадалар бош эмес болчу. Чакырган тарап көпкө күтүп калбаш үчүн жандандыруу тобу жөнөтүлгөн. Тез жардам кызматы жерине барганда аял төрөп койгону белгилүү болду. Эне бала төрөтүүнө жеткирилген, деди ал.